Assalamu алейкум. 16 сентябрь 2022 жыл. Азыркы учурда Каракөл шаарында билесиздер, Мүрөк коомдук бирикмеси бар. Мүрөк коомдук бирикмеси бул Коймадагы Питакта Дойний Морожен жанында офиси. Ошол жерге штаб аштык. Эмне үчүн штаб? Билесиздер, азыркы учурда Баткен областында кандай окуялар болуп жатат. Канча миң, 30 миңден ашык адам өзүнүн үйүн таштап кетүүгө мажбур болду. Канча деген үйлөр, канча деген мектептер өрттөндү, бузулду, канча деген жаш балдар, аял кишилер, картаң кишилер үйсүз калып азыр мен угушум боюнча талаада отурушат дейт. Мен азыр ушу Кулумду, Арка, Максат айылындагы активисттер менен, лидерлер менен сүйлөшүп атам. Элдер кайсы жакка алып барып атышат, эмне болуп атышат, маалымат алып атам. Азыркы учурда биздин военныйлар жакшы эле барыптыр ал жакка, жардам көрсөтүп атышыптыр. Келиңиздер, ушу Баткен шаарында жашаган, Баткен областында жашаган элге ушу гуманитардык жардам чогултууну баштадык. Биздин офисте азыр эле айтып кеттим, ошол жерге келип, акчалайбы, тамак аш мененби жардам бериңиздер. Кудай буйруса, биз ушул тамак аш менен жардам берүү акциясын баштадык. Биздин ошол офиске келип, өзүңүздөрдүн жардамыңыздарды бере берсеңиздер болот. Рахмат сіздерге. Байланышып, ушу биздин номерге чыгып туруңуздар.